Азыр бүгүнкү күндө Жеңиш Разаковду иштен алдырыштын кажети жок. Ал ким пайда көрөт анда? Жанагы бир топ пайда көрөт, анан тажик туугандар пайда көрөт. 15 жылда бүтпөгөн иш 2 жылда бүтүп аткан убакта эми коңшу туугандардын, тажиктардын кызыкчылыгын эске алып, жана мен айткан 4-5 топтун кызыкчылыгын эске алып, Жеңиш Разаковду кетсин деп. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бардыгыңыздар жакшы билесиздер, бизде канчанчы премьер-министр? 30-нчы болсо керек, 25-30 да эми. Алар туугандарды аларда бирле президент же бирле премьер-министр болуп турат го. Ашууду ат алмаштырбайт дейт. Бүтөйүн деп аткан убакта Жеңиш Разаковдун алмашканы кимге жакшы? Жеңиш Разаков кетсин деген, бул Жеңиш Разаковдун кетсин дегени эртеңки күнү бул Сооронбай Шарипов кетсин дегенге чейин барат да булар. Ошол сыяктуу эле ушундай лозунгдар угулганда, чын айтканда эч ким мындай адашып барып калды, элдер адашып барып калды. Мен Баткен тургун катары билемин. Жеңиш Разаков губернатор болуп иштеп турганда ушундай эле коголаң бөжөйдө болду. Өзбек, кыргыз, тажик. Анда альтернатива жол курулуп чечилди. Социалдык тармакка мен көңүл бургум келип атат да. Ушул интернет, Facebook, Одноклассниктерден ушул акыркы күндөрү өтө жалган маалымат өтө көп чыгып атат. Өтө куру мындай чатканда жалган Жеңиш Парпиевичке карата ушундай жаман сөздөр. Бул Жеңиш Парпиевичтин бир характери бар экен. Бул аз сүйлөп, көп иштейт экен.